Мына эклерди балаларыңыз күндө жасап бериши деп сурайтын болду. Алдымен сары майга сүт куюп, май эригенче устайбыз, тек кайнатпайбыз. Сосын отун өчүрүп, un салып тез-тез аралаштырабыз. Кичкене сууга куябыз. Суугандан кийин бир-бирлеп жумуртка салып араластырып чыгабыз. Міне камырыбыздын консистенциясы осындай болуу керек. Кийин оны мешокке салып, табамызга салып чыгабыз. Өзүңүзгө калай унайды, солай жасап көрүүңүзгө болот. Мен 2 түрүнөн жасадым. Кондитерлик мешок болмаса, кол касыкпен да салууга болот. Кызып турган печте 180 градуста 30 мүнөт писирип алатын болобуз. Міне дайын эклерге каалооңузча крем немесе варенка салууга болот. Осылайша эклерimiz дайын болот. Астарыңыз дәмдүү болсун.